Leйлек районундагы Арка борбордук транзиттик жолунун Бостон май куюучу жайынын маңдайындагы тилкеде чек-арачы өзүнүн Honda Accord үлгүсүндөгү машинеси менен бурулуп жатканда Тажикстандын 5 жоокери аны таш менен ургулашкан. Аскер кызматкери жабыркаган эмес, бирок анын автоунаасынын айнектери сынган. Бул факты боюнча териштирүү жүргүзүү үчүн эки өлкөнүн чек-ара кызматынын өкүлдөрүнүн жолугушуусу пландалууда. Окуя тууралуу Тажикстан тарабы азырынча комментарий бере элек. Быйыл апрелдин соңунда Кыргыз-Тажик чек-арасындагы куралдуу кагылышта 36 кыргызстандык курман болгон. Үйлөр, социалдык объекттер өрттөлүп, талкаланып, жарактан чыккан. Тажикстан 19 жараны көз жумганын билдирген. Эки өлкө тең бири-бирин айыптап, кылмыш иштерин козгошкон. Жаңжалдар негизинен такталбаган тилкелердин айынан болот. Учурда Кыргыз-Тажик чек-арасы боюнча сүйлөшүүлөр бир айда 2 жолу өтүп жатат. Эксперттик топ орток пикирге келген соң сүйлөшүү өкмөт аралык макулдашууга чыгарылган. Президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев билдирген. Видеого лайк басып, жандагы коңгуроочону да басып, каналыбызга жазылып кетиңиздер.